8-ci tema. Байыркы кыргыздар жана алардын Хундардан империясына кириши. Кытай тарыхчысы Сымат Сянь биздин заманга чейинки 145-86 жылдары жашаган өзүнүн Ши-Ци тарыхый жазмалар эмгегинде белгилегендей, биздин заманга чейинки 201 жылы Хундардын падышасы Моды Шанюй, кытайча Шанюй теңир куту дегенди түшүндүрөт. Түндүккө жана түндүк батышка согуштук жортуулга чыккан. Бул жортуулда ал көз карандысыз бир катар Генгун, Динлин, Сиңли жана башка урууларды каратып алган. Бул маалыматтын кыргыз тарыхы үчүн мааниси өтө зор. Генгун, Цяньгун, Кегун, Кянгун, Цик, Кигу, Кыямут, Камут, Когыр, Кыргур жана башка варианттары бар, деп кытайлар байыркы кыргыздарды адашкандыгы илимде толук далилденди. Ар бир аталыштын өзүнчө мааниси бар. Мисалы, Цяньгун деген аталыш темир эл, темир иштеткен темирчи, уста эл дегенди түшүндүрөт. Ушул маалыматтан кыргыздар биздин заманга чейинки 3-кылымдын аягында эле болгондугун, алар элдик кылган жерлери бар экендигин билебиз. Кытайдын белгилүү тарыхчы профессору Тайшан Кытайдын архивиндеги документтерге таянып, кыргыздардын биздин заманга чейинки 10-кылымда эле эл катары жашагандыгын далилдеп көрсөтүүдө. Ошентип, кыргыз деген этноним түбү түрк тамырынан тараган азыркы элдердин ысымдарынын эң байыркысы болуп саналат. Өзбектер, уйгурлар, казактар, түркмөндөр, татарлар, башкырлар жана башка түрк элдерине тиешелүү этнонимдер бир кыйла кийинчерээк пайда болгон. Кыргыздардын байыртадан бери сакталып келген энчилүү аты болгон кыргыз этноними боюнча талаш-тартыштар көп мезгилден бери эле жүрүп келүүдө. Бул терминди түрк тилдеринин негизинде гана чечмелөөгө болот. Кыргыз этнонимин чечмелөөдө элдик вариант, элдик этимология менен илимий вариант бири-биринен кескин айырмаланат. Кыргыз аталышын элдик чечмелөө аракеттери көбүнчө уламыш түрүндө кездешет. Элдик вариант бул этнонимди кырк деген санга жана кыз деген сөзгө кырк кыздан тараган урпактар же кырк сан жана огуз этнонимине кырк огуз бирикмеси, айрым учурда кырк сөзү жана огуз этнонимине кырдагы, тактап айтканда тоолуу аймактардагы огуздар болуп түшүндүрүү менен мүнөздөлөт. Кыргыз этноними илимий негизде да чечмеленүүдө. Окумуштуулар лингвистикалык жана ономастикалык усулдарга таянуу менен кыргыз этнонимин ар кыл бөлүктөргө ажыратып түшүндүрүүгө аракет жасашат. Анын айрым варианттары: биринчи, кырк жана юз, кырк жүз, Радловдун пикири. Экинчи, кырк жана эр, кырк киши, Ахмет Тоган. Үчүнчү, кыра жана кыз, кара чачтуу эл, Айтмуратов. Төртүнчү, кыргуу, кырг жана ага көпчүлүк санды тоюнтуучу ыз мүчөсүнүн жалгаштырылышы, Кызылдар, Петров. Бешинчи, кырг жана огуз, кызыл огуз, тактап айтканда түштүк огуздар же батыш огуздар, Баскаков. Алтынчы, кыргын, кыргыт, кыргыз, албырган жүз, көк көздүү эл, Кононов. Жетинчи, кыргыз, кырылгыз, түгөнгүс, жаңыланып туруучу, түбөлүктүү, жеңилгиз эл, Өмүркулов. Сегизинчи, Манас эпосу боюнча кыргыз кыркууздан, тактап айтканда Ууз хандын кырк уулунун тукуму таралган эл. Тогузунчу, кыргыч, кыргыз, кыргын салуучу жоокер, Семенов жана башка. Кыргыздар деген терминдин орто кылымдардагы көчмөндөр арасында Енисейден Уралга чейин кеңири тарагандыгына караганда, кыргыз деген термин сак деген термин сыяктуу эле адепки учурларда кайраттуу, күчтүү, эржүрөк, баатыр, жоокер, күчүрмөн адам деген түшүнүктү берген этностук мааниге караганда социалдык маанини көбүрөөк түшүндүргөн даңазалуу ат болгон. Ошондуктан бир кыйла көчмөн уруктар өздөрүн кыргыз деп атоого аракет кылышкан деген божомол чындыкка жакын. Ошентип, кыргыз этноними белгилүү бир уруунун же уруулар бирикмесинин энчилүү аты катары пайда болуп, кийинчерээк Борбордук Азиядагы көпчүлүк элдердин жалпы аталышына айланган даңазалуу да, сыймыктуу да этноним болгон. Тарыхый жазуу булактарында биздин заманга чейинки 3-кылымдан тартып эске алынган кыргыздардын ата журту тууралуу да ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Сымат Сяньдын эмгегинде кыргыздар эскерилгени менен алардын турган жери жөнүндө эч нерсе айтылган эмес. Айрымдар алгачкы кыргыз журту Енисейде, Енисей чоң дарыя дегенди түшүндүрөт. Болгон дешсе, башкалары азыркы түндүк батыш Монголиядагы Кыргыз Нур, Кыргыз көл аттуу көлдүн аймагында болгон деп жырамолдошкон. Акыркы божомол Кыргызстандын тарыхнамасында көп жылдар бою басымдуулук кылып келген. Кытайлык байыркы тарыхчы Баньгу биздин замандын 1-кылымында өзүнүн Ханшу, Хань сулалесинин тарыхы эмгегинде кыргыздардан чыгышта 7000 ли, бирли 500 метрге барабар узактыкта Хундардын шанүйлөрүнүн ортосу жайгашкан деп жазат.
Археолог профессор Худяков, синолог Боровкова жана азыркы кыргыз тарыхчылары бул маалыматка негизденип, кыргыздардын биздин заманга чейинки биринчи кылымдагы журту Чыгыш Теңиртау аймагында болгондугун далилдешүүдө. Бул журт азыркы Чыгыш Түркістандагы Манас, Кара шаар сыяктуу шаарлардын түндүк тарабында Боро-Хоро тоо кыркасынын түндүгүндө орун алган. Байыркы түрк элдеринин ичинен хундар, усундар, денлендер, дилдер, ошондой эле Чыгыш Түркістандагы инди-европалык тилдерде сүйлөгөн калктар, юэжилер, тактап айтканда тохарлар, эзелтен кыргыздарга коңшу болгон. Кыргыздардын байыркы ата журту көчмөн мал чарбачылыгын жүргүзүүгө, кандайдыр бир даражада дыйканчылык менен кесиптенүүгө, кол өнөрчүлүктүн түрүн өнүктүрүүгө, металл иштетүү, зыргерчилик, жыгач усталык, тери иштетүү, кийиз жасоо, өрмөчүлүк, оймочулук жана башкалар. Аң улоочулук кесиптин, аскердик өнөрдүн жана оюн зооктун өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзгөн берекелүү жерлерден бири болгон. Биздин заманга чейинки биринчи кылымдын ортосунда хундардын башчысы Жети өзүнүн армиясын кыргыз жөкерлери менен чыңдап, Енисейдин Миң өзөн өрөөнүндө жайгашкан урууларды басып алат. Ошондон кийин кыргыздардын негизги бөлүгү өздөрүнүн жаңы мекенине Енисейге келишкен деген пикир бар. Хундар болсо Енисейде көпкө кармалбай азыркы Кыргызстандын аймагына көчүп келишип, Талаш өрөөнүнө отурукташып калган. Бул жерден биздин заманга чейинки 36-жылы хундарга кытайлар кыйраткыч сокку урат. Жеджи хан туткунга алынып, башы кесилет. Бул маалымат боюнча кыргыздардын жаңы ата конушка Енисейге жылышы хундардын саясаты менен байланышат. Кээ бир изилдөөчүлөр кыргыздардын Енисейге көчүп барышын башка себептер менен түшүндүрүп, бөлүк мезгилде көрсөтүшөт. Кыскасын айтканда, кыргыздардын Енисейге көчүп барышынын себептери мезгили жөнүндө тарыхый маалымат эч бир жерде жазылган эмес. Мүмкүн анда жазуу булактары тарыхчылардын колуна тийбей жаткандыр. Кытай тарыхчысы Сыма Цзянь тарыхый жазмалар деген эмгегинде белгилегендей, негизинен азыркы Монголиянын аймагын жердеген хундардын бийлик эгеси Моде Шенюй биздин заманга чейинки 201-жылы түндүккө жана түндүк батышка согуштук жортуулга чыгып, көз карандысыз бир катар уруулар менен катар кыргыздарды өзүнө каратып алганын билебиз. Кыргыздар Моде Шенюйгө баш ээрде өзүнчө мамлекеттүүлүккө ээ болгон десек болот. Демек, биздин заманга чейинки 3-кылымдын соңунан тартып, кыргыздардын мамлекеттик бирикмеси хундардын күчтүү дөөлөтүнө баш ийип, анын таасири астында өнүккөн. Хундар түзгөн көп этностуу мамлекетте этностор аралык маданий аралашуу жүрүп, байыркы түрк этносторунун тилдик жана када-салттык жакындыгы күчөгөн. Хундардын саясий башкаруу практикасы жана аскердик өнөрү байыркы кыргыздар тарабынан өздөштүрүлдү. Натыйжада кыргыздар да хундар сыяктуу эле оң канат, сол канат, чордондук топ, ичкилик болуп чектелүүсүн уланткан. Хундардын саясий орбитасында калган кыргыз кошундары Кытайлык империяга жана башка мамлекеттерге каршы согуштарга хундар менен бирдикте катышкан. Дал мына ошондуктан кыргыз тарыхый баатырдык дастандарынын башаттык тоору хундар Борбордук Азияны бийлеген заманга барып такалары тууралуу жоромолдоодо чындыктын үлүшү чоң. Саясий бытырандылыкка кириптер болгон хун дөөлөтүнүн борбордук башкаруусу начарлаган кырдаалда биздин заманга чейинки 56-жылы кыргыздар саясий көз карандысыздыкка, эгемендүүлүккө жетишишкен. Алардын чордондук аймагы Чыгыш Теңиртоонун түндүк теске жагында Боро-Хоро тоо кыркасы менен Суосотин Элисон чөлүнүн ортосунда жайгашкан. Дал ушул жылдан тартып жазуу булактарында эң алгачкы ирет кыргыз падышалыгы тууралуу эскерилет. Кытайлык байыркы тарыхчы Баньгу чакан кыргыз мамлекетин Го падышалык термини менен белгилеген. Байыркы кыргыздардын бул чакан өлкөсү географиялык обоча балына байланыштуу бир нече жыл бою хундардын көңүлүнөн чыгып, кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн жаңы башаты болуп калды. Биздин заманга чейинки 49-жылы гана түндүк хундардын башчысы Жеджи Шенюй азыркы Манас шаарынын аймагындагы Уци падышачылыгын талкалап, батыш жагындагы кыргыз падышачылыгын, алардын түндүктөгү Динлин өлкөсүн каратып алды. Жеджи Шенюй кыргыздардын өлкөсүндө бир аз байырлап, андан ары Кангуй падышачылыгы менен ымала түзгөнүнө байланыштуу батышка жүрүшкө чыккан. Жеджи Шенюйдун жүрүштөрүнө байланыштуу айрым кыргыз аскер топтору биздин заманга чейинки 48-42 жылдары Талас өрөөнүнө чейин келгендиги айрым изилдөөчүлөр тарабынан белгиленүүдө. Кыргыздар биздин замандын 1-5 кылымдарында Теңиртоонун чыгыш тарабын мекендеп турган. Түрк урууларынын Теле, Төлөс саясий бирикмесине коңшу катары эскерилген кыргыздар тууралуу Кытай булактары Янцзинин Кара шаардын түндүгүндө Ак тоонун жанында жайгашкан эл катары сыпаттайт. Ушул эле булактан динлиндердин бир катар бөлүктөрү кыргыздашканын, айрым хундар да кыргыздарга кошулганын биле алабыз.
Жалпысынан алганда, байыркы дордон бери аты жазуу жүзүндөгү тарыхый жылнамаларда белгилүү кыргыздар өздөрүнүн узак жолду басып өткөн тарыхында башка түрк уруулары менен журулушуп, Борбордук жана Орто Азиянын азыркы саясий термин боюнча Ички жана Борбордук Азиянын бир далай түрк эмес элдеринин өкүлдөрүн ассимиляциялап келген. Алардын байыркы тарыхынын чыгыш теңир толук баскычы биздин замандын 5-кылымынын акырына чейин созулган.